Assalamu alaikum, Allah'ın sүйүктүү пендеси. Билесизби тууганым, сиз бул дүйнөдөгү эң бактылуу инсансыз. Анткени сиздин амалыңыз бүткүл ааламды жараткан Алла Таалага жагат. Анда эмесе көңүл буруңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси кудсиде мындай деп эскерет. Кала Аллаху азза ва жал. Алла Таала мындай дейт. Куллу амали бини адам лаху. Адам баласынын бардык кылган ибадат, жакшылык, зикир, амалдары өзү үчүн. Илля сиям, бир гана жалгыз орозо, фа иннаху ли. Ал мен үчүн дейт. Бул деле эмес. Көңүл буруңуз. Ва ана ажизи бих. Мен анын сообун, ажырын, жакшылыгын өзүм берем дейт. Аллаху акбар. Бул кандай гана керемет, кандай гана сонун сөз. Эми сизге түшүнүктүүрөөк болсун. Bir жаш бала келип, сизге көп акча берем деди. Сиз ойлойсуз, көп болсо 100 сом берсе керек деп. Дагы bir бай келип, мен сага көп акча берем десе. Сиз ойлойсуз, мага көп болсо 5000 сом берсе керек деп. Анткени анын дарамети ошого жараша, ошого ылайык. Дагы bir миллионер келип, мен сага акча берем десе. Сиз ойлойсуз, 50 000 сомдун тегерегинде акча берсе керек деп. Анткени анын дарамети ошончолук. Эми дагы кеттин балына келдик. Дагы bir миллиардер келди, мен сага көп акча берем деди. Кандай сонун, Сиз бул сөздү угуп, кубанганыңыздан шок болуп, ооруп калышыңыз мүмкүн. Анткени ал миллиардер. Ал келди дагы, мен сага көп акча берем деди. Сиз ойлойсуз, ал мага 1 миллион сомдун тегерегинде акча берсе керек деп. Сиз андан ошончолук үмүт кыласыз. Анткени анын дарамети, анын мүмкүнчүлүгү ошончолук. Эми тууганым дагы элестетиңиз. Бүткүл ааламды жараткан зат. Андагы макулуктардын баарын, андагы жаралгандардын баарына кооздук берген. Байлыктарды, кендерди, баалуу таштарды, ден соолук, өлүм, жаштык, карылык баарын жараткан зат сенин туткан орозоң мен үчүн. Анын сообунан эч кыжалат болбо. Анын сообун мен өзүм берем. Анын жакшылыгын өзүм берем деп жатса. Сиз кубанбай анын ким кубанат? Кубаныңыз тууганым. Бүткүл дүйнөгө жар салыңыз. Бул дүйнөдө сизден өткөн бай адам жок. Мына ушундай туугандар. Алла Таала орозону башка ибадаттарга караганда өзгөчөлөнтүп койду. Инсандын ар бир кылган амалы көзгө көрүнөт. Намаз, зекет, ажылык, булардын баары көзгө көрүнөт. Ал эми сиздин орозоңузду сизден сурамай сайын, ал орозо экениңизди биле албайт. Сиздин орозоңузду бир гана Алла, анан сиз билесиз. Андан башка эч ким биле албайт. Ошол үчүн туугандар, Алладан соопту үмүт кылып, сабыр кылып тутуп койсоңуз бул орозону, эртең Алла Тааланын алдында баа жеткис соокко ээ болосуз. Сөзүм куру болбосун, Алла Таала Кур'ан-ы Kerim'de İnnemâ yuvaffas-sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Чындыгында сабыр кылуучуларга сыйлыктары эсепсиз, өлчөөсүз берилет дейт. Аллаху акбар. Ал сыйлыктын баалуулугун бир гана Алла билет.